жуманын ичинде Перуда 3 президент бийликке келди. Бир жумада Перуда 2 президент алмашты. Биринчи президент Мартин Вискариге депутаттар импичмент жарыялаган. Андан кийин анын ордуна келген Мануэл Мерино өкмөткө каршы массалык нааразычылык акциясында отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Парламент тарабынан президенттик кызматка шайланган Франциско Сагасси 17 ноябрда ант берди. Бирок анын мамлекет башчысынын креслосун канча убакытка чейин ээлей турганы азырынча белгисиз. Бул мезгил бир нече күндөн 8 айга чейин созулушу мүмкүн. Депутаттар Вискараны эч кандай жүйөсүз, моралдык жактан жөндөмсүз деп жарыялаган. Ал Мокегуа провинциясынын губернатору болуп турганда пара алган деп айыпталууда. Бирок Вискаранын өзү белгилегендей эч кандай далил келтирилген эмес. Сот процесси да болгон жок. Мындан тышкары ошол сыяктуу дооматтарды көптөгөн депутаттарга койсо болот, бирок алар өз орундарын ээлеп турууда. Вискара коррупцияга каршы күрөшүү менен эл арасында белгилүү болгон. Ошондуктан өлкөнүн көпчүлүк тургундары анын кызматтан кетишин терс кабыл алышты. Конституциялык сот эми парламенттин чечимине баа бериши керек. Окуялардын өнүгүшүнүн бир нече варианттары болушу мүмкүн. Ал импичмент жарыялоону мыйзамдуу деп табышы же тескерисинче конституцияга каршы келиши мүмкүн. Акыркы учурда сот парламенттин жарлыгын жокко чыгаруунун мүмкүн эместигин көрсөтө алат жана Вискарага президенттик кызмат кайтарылып калышы да мүмкүн. Эгерде Вискарага президенттик кызмат кайтпаса, анда Сагасси 2021 жылдын июль айына чейин мамлекет башчы болуп кала берет. Президенттик шайлоо Перуда кийинки апрелде өткөрүлүп, жеңүүчүнүн инаугурациясы добуш берүү күнүнөн 3 ай өткөндөн кийин болот.